Саламатсыздарбы достор. Сиздер менен мен Динара жана мен жанымда отурган Жылдыз эже жана Тинакүн эже. Биз азыр Алабука районунда Ильязбек кафесинде азыр эле семинар өтүп бүттүк. Семинарга Жылдыз эже да келген экен. Жылдыз эже дагы ЛФО капсуласын ичип аябай жакшы результаттарды алып атты. Жылдыз эже кандай болуп атат? Айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы. Элек капсуласын ичип аябай жакшы результаттарды алып атабыз. Бул элек капсуласын ичкенге мага биринчи бул Тинакүн эже үгүттөп мени ушул эме аркылуу жакшы результаттарга ээ болуп атабыз. Мен бир эле өзүм эмес, өзүмдүн күйөөм, үй бүлөм менен тууган уруктарым, анан кайненелерим аябай жакшы результат алды. Мындан биз көптөгөн оорулардан, кыскасы айтсам, ушундай оорулардан, көп оорулардан кутулуп атабыз. Кандай оору айтсаңыз? Баш оорулардан, женский жактан ооругандардан, анан остеохондроз, көптөгөн оорулар. Кыскасы менин күйөөм өтө катуу ооручу болчу. Мындай айтканда эле жүргөн адам эле да, ал деген көптөгөн жакшы жумуштарды кылып калды азыр. Bunun энергиялык касиети дагы өтө күчтүү. Көптөгөн жумуштарды көп кылып калды да. Анан ооруган жерлеринде көп айтпай, жакшы болуп, эч коркпой, ойлонбой иче берсеңиздер болот. Протез качан бердиңиздер? Мен буга айтканыма көп эле болгон. Бул жүрө берип ичпей. Биринчи анан кийин апам иче баштагандан кийин, анан кийин бул аракет кылып апамы көрүп, анан бул адам иче баштады. Бул азыр ичкенине 1 айдан ашып калды, сага. 3 ай болуп калды, 3 ай болуп калды. Ошо апамдын результаттарын көрүп, азыр бул дагы уже өзүнүн тууган уруктарына предлагать этип, уже ичип, бул результатын көрүп, анан ошо бир тууган иним иш кылгандарын көрүп, мындай таң калыштуу болуп атат да. Бул оорукчан, эч нерсеге ишке жарабай калган адам эшиктин алдына сементтерди куюп салды да. Ошолорду көрүп мен өзүм да таң калдым. Эч нерсеге жарабаган адам сементтерди куюп салды да. Анан булар дагы ушул өзү жакшы результат алып калып, анан азыр эмне болсо сурап чуркап капсулага келип турат да, тез. Мен паланчага капсула беришим керек эле, туугандарыма беришим керек, эжеме беришим керек. Капсулаңыз барбы? Уже менин тынчым ала баштады да, уже өзү ичип результат көрүп, уже бул дагы тууган уругуна, апаларына, бир туугандарына ден соолук каалап калды. Медсестра болуш керек. Өзү медсестра. Өзү укол сайып, элдин баарын дарылайт эле, азыр эми капсула таркатып дарылай баштады. Рахмат. Рахмат сизге ошентип элден ушундай бата алып, элден расылын алып эле сооктук деле иштеп жүрө бериңиз. Оолуңуздар, ден соолугуңуздар. Рахмат сизге. Сизге да сага да рахмат. Эжеме да рахмат. Ушул эмеге биздик эме кылып, шифасын беребиз. Ушул результат алып атканыбызга чоң рахмат.